Саламатсыздарбы, Назар Ньюс каналынын көрүүчүлөрү, бүгүн бизде конокто юридика илимдеринин доктору, профессор, Жогорку Кеңештин 4-чү чакырылышынын депутаты, Россия Табий илимдер академиясынын өчө корреспонденти Турдукан Абдыкариевна. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Турдукан Абдыкариевна, бүгүн сиз менен биздин мамлекеттин көзгүсү болгон баш мыйзамдын илимий практикалык түшүндүрмөсүн 2010 жылдан бери жазып келесиз. Деги эле 2010 жылдан кийинки баш мыйзам талкууга алынып келет. Биздин Кыргызстан баш мыйзамдын алкагында жашайбы? Эми бул баш мыйзамга 2010 жылкы баш мыйзамга жооп берүүнүн алдында биз сөзсүз тарыхты айтпай кетсек бизди коом кечирбейт да. Мындан 27 жыл мурун 1993 жылы биздин 5 майда биздин Кыргызстандын эгемендүүлүгү алгандан кийин биринчи баш мыйзамыбыз жазылган. Бул баш мыйзамды айта кетсек өтө курч, татаал бир бычактын мизинде жаралган деп айтсак болот. Ошол учурда баарыбыздын эсибизде бар. Азербайжанда, Грузияда, Арменияда, Россияда биринин артынан биринде төңкөрүш болуп турган учурда жазылган да. Бул мыйзамдын бүгүнкү күнгө чейин 93 жылкы мыйзам өзүнүн актуалдуулугун жоготпой, бизге бир кандайдыр бир жол көрсөтүп, багыт берип, көп саясатчыларыбыз бүгүн дагы ушу 93 жылкы мыйзамды байма-бай айтып келет да. Эмне үчүн 2 жыл деп айткан мөөнөт бул биз үчүн оңой көрүнүшү мүмкүн. Анткени ошо сиз айтып аткан азыр 2010 жылкы мыйзам бир айдан азыраак убакытта жаралган да. Мына ушундан салыштырганда бул эки мыйзамдын айырмачылыгы, өзгөчөлүгү да ушунда болуп турат. 2 жылдын ичинде бул эл аралык стандарттарга жооп берип, демократиянын туу чокусуна жетишип, ошол убакта биздин кыргыз элибиз демократия эмне экенин көпчүлүгү билбеген дагы учур болгон. Бул ошол убакта Москвада бир нече талкуудан өтүп, көзөмөлүндө болуп, андан кийин эл аралык чоң тегерек столдордон өтүп, элдин бир кызуу талкуусуна бир жыл коюлган. Ушундай кылдат өтө терең жазылган мыйзам болгон. Ал эми андан кийин бул мыйзамдан кийин анан 94-жылы бул мыйзам иштей баштагандан кийин 94-жылы бул парламент кабыл алган 93 жылкы мыйзам кабыл алгандан кийин парламент өкмөттү кетирет. Ошондон кийин бир жылга жетпей парламент таркайт. Биздин ошол биринчи президентибиз өзүнүн ыйгарым укуктарынын жетишпестигин айтып 94 жылы биз өзгөртүүгө барабыз. Мына ушундан баштап, ушу башы кандай болсо деген сөз бекеринен эмес болуш керек Кыргызстанда. 94 жылдан баштап анан биздин баш мыйзамыбыздын тамтыгы чыгып, биринин артынан бири баягы жамгырдан кийинки козгарындай эле алмаша баштайт. 94 жылы ыйгарым укуктарды кеңейтүү үчүн, 96 жылы ошо эки палаталуу жогорку кеңештин келиши менен, 98 жылы жерге болгон жеке менчик, 2001 жылы ошо орус тилинин официалдуу, 2003 жылы, 2006 жылы, 2007 жылы, 2007 жылы кайра 2 айдан кийин ошо кайра 93 жылга келгенбиз. 2006 жылы кайра 2 айдан кийин 2006 жылы 93 жылкы мыйзамдын күчүн жоготконбуз. Кайра 2 айдан кийин кайра 93 жылкы мыйзамга кайра кайрылып келип, анын жаңы редакциясы кабыл алынат. Кайра ошону менен 2010 жылы биз билебиз кандай болуп мыйзамдар референдумга барганбыз, кандай болуп бийлик басып алынган. Аны революция деп койсок да болот. Ошол оппозиция топтун кызыкчылыгын көздөгөн 2010 жылы парламенттик башкаруу деп кабыл алганбыз. Чынын айтсак, биздин өнөктөш өлкөлөр мындайынан мурутунан күлгөн. Кыргызстанда ушул парламенттик башкаруу жашайт бекен, жашаса кандай болуп жашайт экен, бул жашабайт деген. Бирок ал ошол күмөн саноолор бүгүнкү күндө туура эле болгон. Түпкүлүгү түз эмес дегенде. Бүгүн биз парламенттик башкарууга келдик деп көкүрөк кактык.
ошол топтун кызыкчылыгын, аны кабыл алып ошондой кадамга баргандан кийин аны баш көтөрбөй ошонун үстүндө иштеш керек болчу. Аны кабыл алып конституцияга биз көнүп калганбыз кыргыздар. Конституцияга ушундай бир башкарууга, конституцияны өзгөртүп көнүп алдык. Бул салтка айланды. Анын жашап кетеби? Эмне үчүн биз ал башкарууга өттүк? Анын артында кандай кызыкчылыктар бар? Элге кандай пайдасы тиет? Буну менен биз кандай өнүгүүгө барабыз деген суроолорго жооп ала алган жокпуз. Суроолор көп, жооптор жок болду. Аны ушундай чоң кадамга баргандан кийин дароо бүткүл мыйзамдарыбызды конкретизация кылыш керек болчу. Мисалы үчүн Америка Кошмо Штатында баш мыйзамды булардын жогорку соту конкреттештирип аларга талкуу берет. А бизде бүгүнкү күнгө чейин баш мыйзамды биздин өкмөткө дагы, жогорку кеңешке дагы, бардык бийлик бутактарына бул өтө мындай ыңгайлуу болуш керек. Муну талкуулап, жоопкерчиликти көрсөтпөгөн, милдеттендирбеген жакка биз ушундай бир шалаакылык жакка көнүп алганбыз да. Ушу менен 2010 жылкы мыйзамдын ушул кагаз жүзүндө конституцияда калып, сөз менен гана калып, ал элдин жашоосуна сүңгүп кире алган жок. Бүгүнкү күндө элибиз конституциясы жок эле жашап аткандай көрүнөт да. Ошондуктан бул биз бир нерсени эмне үчүн биздин мамлекетибиздин туруктуу дүркүрөп өсүп кетпегендигинин дагы бир катачылыгы ушул жерде жатат. Баш мыйзам бардыгы, сөзсүз. Аны биз конституция кабыл алгандан кийин бул жерде чоң кадамдарга барыш керек болчу. Бул саясий партияларды өркүндөтүп өстүрүш керек болчу. Алардын түп тамырынан бери мыйзамдарын өзгөртүш керек болчу. Абдан чоң кадамдарды алыш керек болчу. Парламент бийликти бүткүл бойдон өзүнүн колуна алыш керек болчу. Аны үчүн бүткүл ошол саясий партиялардын, бардык ошол саясий системаны, биз Кыргызстандын өнүгүү жолундагы бүткүл мыйзамдарды түп тамыры менен өзгөртүп, колго бийликти алыш керек болчу. Тилекке каршы ал жарым жолдо кала берген. Эч ким анын иштеген да жок, жазган да жок, аракет да кылган жок, далалаттанган да жок. Ошондуктан бардыгы кагаз жүзүндө калып, биз бүгүнкү убакта ошол өзүбүз шылдың болдук деп айтканга толук мүмкүнчүлүктөр бар. Ошондуктан биз бир кандайдыр кадамдарга барганда өтө ойлонуп, тажрыйбага карап, тарыхка карап, артка кылчайып, ошол арттагы катачылыктардан эч качан биз сабак албай койдук. Биздин эң бир катачылыгыбыз мына ушул жерде дагы болуп турат да. 93-келиңиз турдук эле кайра артка каталы. 1993 жылы жазылган баш мыйзам канча убакытта жазылган дагы? 2010 жылда жазылган баш мыйзам канча убакытта жазылган? Абдан сонун суроо. 2010 жылкы мыйзам 1 айлык мөөнөттө жазылган. 1 айлык мөөнөттө Конституциялык кеңеш да карап бүткөн, 1 айлык мөөнөттө убактылуу өкмөт да карап бүткөн, 1 айлык мөөнөттө эл да талкуулап бүткөн, 1 айлык мөөнөттө кабыл алынып да бүткөн. Бул эмне дегендик? Бул тарыхта эч бир жерде, бир да өлкөдө мындай тажрыйба жок болуш керек. Бул биздин Кыргызстанда гана ушундай шарттарга барат. Бул деген андан сырткары эң ушунчалык бул жанагы нигилизм деп коет. Бул мыйзамдарды урууп ойнобогон, мыйзам жок өлкө, мыйзамсыз жашаган өлкө дегенге жооп да бул. Биз 2010 жылкы мыйзамды конституцияга ошо бийликти басып алган топ кабыл алган. Кабыл алгандан күндөн баштап эле булар декреттерди 61 декрет кабыл алынган. Эмненин себебинде? Баш мыйзамдын ичинде декрет деген сөз жок. Бул деген өзү эле айтып турат, мыйзамсыздык деген. А эмнеге анда биз конституция кабыл алдык? Эмне үчүн конституцияны кабыл алгандан кийин декреттерди кабыл алабыз? Мына буга да суроо жок. 93 жылкы мыйзам бул деген эл аралык стандарттарга жооп берген. Ошол мен айтпадымбы, Союз Израиликте жазылып башталган, Москванын көзөмөлүнөн өткөн, текшерүүсүнөн өткөн, ал жакта талкууланып келген, кайра Кыргызстанда келип чоң тегерек столдор өткөн, бир гана өзүбүздүн Кыргызстандын эл эмес, жалпы эл аралык деңгээлде талкууланган, элдин талкуусунда 1 жыл болгон, ушунчалык мындай бир эреже менен
тартип менен, мыйзам менен кабыл алынган. Ошондуктан биз дайым 93 жылкы мыйзамдын өзгөчөлүктөрү, бирок өкүнүчтүүсү ошол жердеги ошондой чоң потенциалды кыргыздар биз колдоно алган жокпуз дагы, пайдалана алган жокпуз. Мына ушул жерде биздин өзүбүздүн бир канда болсо керек, ошол 93 жылдан кийин кабыл алынган конституциядан кийин парламент түзүлдү. Ошол парламент анан өкмөттү кетиргенге жетишкен. Ошол жерде биздин президентибиз чычалаган, менин ыйгарым укуктарым жок турбайбы? Мен өзүмө ыйгарым укуктарды кабыл алышыбыз керек. Биринчи алгачкы президентибиз Аскар Акаевич. Ошондон кийин 94-жылы анан биз кайрадан конституцияны өзгөртүп, мына ушу 94-жылдан кийин анан улам 2 жылда бир эле, андан кийин 2007 жылы кайра 93 жылкы мыйзамдын күчүн жоготуп, кайра 2 айдан кийин кайра 93 жылкы мыйзамга кайрылып, анын жаңы вариантын кабыл алганбыз да. Мына бул өзү негизи мамлекетибиз туруктуу өнүгүш үчүн бул мыйзамдын, баш мыйзамдын туруктуу жашашы дагы абдан бул абзел да, бул керектүү нерсе. Турдукан Абдыкариевна, азыр эле өзүңүз айтып кеттиңиз да, Кыргызстанга парламенттик башкарууну алып келишти, кошуна мамлекеттерде жок системаны деп. Негизи Кыргызстанда юристтер толтура. Бирок баш мыйзамга илимий практикалык түшүндүрмөнү жападан жалгыз сиз жазып келесиз да, айымдардын арасынан. Деги эле ушул баш мыйзамдагы кеткен катачылыктарды, мүчүлүштүктөрдү оңдосо болобу? Ушул парламенттик башкаруу Кыргызстанга керек беле? Парламенттик башкарууга баш керекпи же акча керекпи? Негизи бул конституцияда деле кеп жок да. Конституцияга негизинен тийбей эле мына 1787 жылы Америка Кошмо Штатынын конституциясы кабыл алынган. Бүгүнкү күнгө чейин ошол конституция иштеп келет. Ал бүгүнкү күнгө чейин 22 жолу гана өзгөртүүгө барган. Эмне үчүн биз ушундай бир жакшы тажрыйбаларды колдонбойбуз? Ошол эле 93 жылкы мыйзам менен бүгүнкү күнгө чейин жашай берсек болмок. Эгерде ушунчалык туңгуйка капталып, Кыргызстан ушунчалык жол таппай, капкараңгы жерден бир жарык таппай калсак, анан гана өзгөртүүгө барыш керек да. Мына ушундай гана абдан бир ушундай бир себептер менен гана өзгөртүшүбүз керек. Менде мисалы үчүн тажрыйбамда болду. Менде бир топтор болот, мына радикалдуу топтор болот, оппозициялык топтор болот. Бул болуш керек, ар бир өлкөдө болуш керек. Ушу саясий партиялар болот, ар кандай көз караштар менен. Менин тажрыйбамда мага бир топ жолу сунуштар түштү. Азыркы убакта дагы бир ушу 20-жылдын башында, январда мага сунуш түштү. Мындай бир элдин арасынан топ түзүлүп, бүгүнкү 93 жылкы мыйзамга барабыз. Анын ичинде бир топ өзгөртүүлөргө киргизиш керек. Сиз бизге жардам бериңиз. Биз элдин кызыкчылыгы үчүн далалаттанып атабыз деп, алар мына пресс-конференция дагы берип, ушинтип мен андай жолго эч качан барбайм. Мен өзүм ушу конституцияга түшүндүрмө берип жүрүп, өзүм эмне үчүн биз ушундай ойлонбой туруп мыйзамдарга, баш мыйзамга, негизинен баш мыйзамга кол салабыз. Бул адамды өлтүрүү эмес, мамлекетти өлтүрүү менен барабар, бычак сабуу менен. Мен ошону билип туруп, эч качан мен бир дагы ошондой топторго, ошондой партияларга азгырылып келген жокмун. Мен кол да тийгизбейм, мен андан корком. Мен элдин, коомдун каргышынан корком. Ошон үчүн бардыгыбыз ушундай жолго барышыбыз керек да. Бул баш мыйзам, бул деген мамлекеттин бир жанагы Куранды биз ыйык сактайбыз го, дарат алмай сайын кармабаш керек. Ошо Куран кандай бир татаал нерселерде дагы мындай өрттөлбөй сакталып калат. Баш мыйзам так эле ошондой, андан дагы жогору бааланыш керек. Биз ошондо гана өлкөнүн, биз мыйзамды качан сыйласак, биз качан мыйзам менен жашасак, эреже менен жашасак, биз ошондо гана өнүгүүгө жетебиз. Тилекке каршы биздин ошо Кыргызстанды төптөгөн, Кыргызстандын ушул баш мыйзамдын башында тургандар, кыргыз элитасынын үстүндө тургандар, Кыргызстандын эгемендүүлүгүн алгандан бери бийликте жүргөн адамдарыбыз, бийликти кандай жол менен алып атканын биз тарых көрсөтүп турат. Аны биз жашырсак дагы, ал тарых, аны эч ким беките албайбыз, аны жашыра албайбыз. Булар ушунча
укук деген эмне, мыйзам деген эмне, эреже деген эмне, мамлекет деген эмне дегенди билип туруп, ушундай бир саясий нигилизмге барып атканы бул өтө кечиримсиз жана бизди өкүндүрөт. Азыр эле айтып кеттиңиз, баш мыйзамды биз Куран китеп катары кабыл алып, ыйык сакташыбыз керек эле деп. Тилекке каршы биздин баш мыйзам жоголуп кеткен да, ууру табылбай калды. Ошол ууру кимде ойлойсуз? Баш мыйзамды юртуп алган ууру. Эми бул бизде айтып атпайлыбы, мында бизде ошо биздин төбөлдөрүбүз, ошол мыйзамдын башында тургандар, бийлик башында тургандар, булардын бардыгы ошо саясий нигилизм деп, бул өтө төмөн баа, өтө кечирилгис баа. Эгерде биздин ошол бийлик бутагында турган адамдар ушундай баш мыйзамды жоготуп жиберүү деген бул өтө шалакылык, бул эгиле болуп көрбөгөн окуя, бул өтө буга дагы жооп дагы жок да, бул кечирилгис нерсе. Эгерде биздин ушундай элиталарыбыз, биздин бийлик бутагында турган чоң төбөлдөрүбүз ушундай шалакылыкка барып жатса, ушундай саясий нигилизм болуп жатса, укукту жана мыйзамды уруу ойнобосо, анда биз катардагы орто катмарды жана элибизден эмнени талап кыла алабыз? Бизде ушунчалык иш көп, мисалы үчүн парламент деген бул, эгерде биз чыныгы мыйзам менен иштей турган болсок, бүгүнкү күндө парламентке эч ким бармак эмес, бардыгы качмак. Менин эсимде, биз ошо тагдырыма 2007 жылы мен 4-чакырылышта депутат болуп калдым. Ошондо биздин фракциянын жетекчиси Улукбек Зулпукарович болчу. Өтө мындай адамдык касиети жогору адам. Ушул киши айтат эле мага: "Деги сен уктайсыңбы? Качан уктайсың? Мен түнкү 3-тө кетип баратсам дагы кабинеттин свети күйүп турат. Башында сага келген тиги водительдерге боорум ооручу" дейт да. Мен айттым, мен водители жок эле, убагында эле кетирем, өзүм эле такси менен кетип калам. Ушундай бир абдан мамлекетке керектүү, тармактарга керектүү мыйзамдар кабыл алынып атканда кантип уктайсың? Анын өтүр чекитине чейин карап белгилейсиң. Адахан Кимсанбаевич ошондо спикер эле, ошол киши айтчу эле: "Эмнеге биз убакытты өткөрөбүз? Мына Турдукан Абдыкариевна жазуу түрүндө берип атат сунуштарын. Убакытты чектеп үнөмдөш үчүн ушундай жазуу түрүндө бербейсиздерби?" деген дейчи. Ушундай убакыт деген бул эч нерсеге балагыс нерсе. Биз элге ушундай өстүбүздөгү бизди бийлеп турган, бийлик башында турган адамдарда укук жана мыйзамсыз нигилизм болуп атса, биздин элибизге өтө бүгүн массалык түрдө биз укукту дагы, мыйзамды дагы, бүгүнкү коркунучтар туурасында, өлкөдө болуп аткан бардык маселелер боюнча элдин маданиятын, укуктук жактан маданиятын көтөрүшүбүз керек. Элдин жанагындай түшүнүксүз бийлик менен карама каршы болуп аткандыгы дагы элдин ошол укуктук жактан сабатсыздыгында болуп атат. Укуктук жактан маданиятсыздыгында болуп атат. Өз кезинде Джефферсон айтып кеткен, Томас Джефферсон: "Эгерде адам билимсиз болсо, маданиятсыз болсо, анан ошол эле учурда эл эркиндикти кааласа, бул болуп көрбөгөндөй ал адам болбой турган кол жеткис нерсени каалагандыгы" деп. Ошон үчүн ар бир адам эгерде эркин болгусу келсе, ал билимдүү болуш керек, ал маданияттуу болуш керек. Маданият дегендин өзүнүн философиясы өтө чоң да. Сиз, Турдукан Абдыкариевна, ушул баш мыйзамга илимий практикалык түшүндүрмө жазып келесиз да. Деги эле ушул баш мыйзам талкууга алынып аткан коомчулуктун өзүндө болобу, же болбосо юристтердин өзүндө болобу, батыштын кызыкчылыгын көздөгөн максаттар бар дейт. Ошол түшүндүрмө жазып атканда чын эле ушул көрүнүштөрдү байкадыңызбы? Эми антип деле мындай жооп бериш керек да деп ойлойм да. Бизде мыйзамдар, парламенттин ичиндеги кабыл алынып аткан мыйзамдар чындыгында сиз айтып аткан батыштын кызыкчылыктары. Ички мыйзам да? Мыйзамдардын бардыгы грант алуу үчүн гана жазылып калды да азыр. Бул өтө туура эмес. Ошондуктан бизде мындай када салтка алынып калганда, бул ушул кабыл ала береличи, мыйзамды кабыл ала береличи, анан иштейби иштебейби көрө турарбыз дегенде деп ушундай таризде кабыл алынган мыйзамдар да бар.
чыныгы батыштын сиз айтып аткан кызыкчылыктарды колдоп грант алуу үчүн гранттык саясат болуп калган бизде. Ал аны жашыргандай эмне, ал көрүнүп турбайбы, болуп турбайбы? Аны каяка бекитебиз биз? Сиз ошо туура баамдап туура баалап атасыз. Ошондой гранттык саясатта ошол акчаны грантты алуу үчүн жазылган мыйзамдар да бар. Ошондуктан биздин мыйзамдарыбыз карапайым элдин турмушуна сүңгүп кирип жашай албай жаткандыгы ошондо жанагы парламенттик башкарууну айтып кетпедикпи? Ошол эле сыяктуу сүңгүп кирип жашай албайт. Ал сырттагы биздин каада салтыбызга, биздин элибиздин турмушуна керексиз нерсе. Биз мыйзамдарды элдин ичиндеги эмне үчүн элибизди мындай бир татаал шарттардан, мунун жашоосун жакшыртуу багыттарын, элдин ичиндеги көйгөйлөрдү карап туруп, жанагы сүттүн үстүндөгү каймакты калпып алгандай кылып жазышыбыз керек да. Элге керектүү кылып. Ал суусап, эл ошол мыйзамды суусап күтүп туруп, ошол мыйзам кабыл алынганда элдин бир чоң көйгөйлөрү чечилип кетиш керек. Мына ушундай таризде жазылыш керек. Тилекке каршы биз ага жете элекпиз. Биз ага жетишиш үчүн парламент жанагындай бир мындай сырттан эле иштеп аткан сыяктуу да. Бул элдин чыныгы жашоосуна сүңгүп кирип, элге байма-бай барып, элдин жашоосу менен, күнүмдүк жашоосу менен кошо жашаш керек дагы, кайра келип туруп, анан кийин ошол жердеги көйгөй чечилбей аткан маселелерди келип анан кийин жазып, мыйзамды жаратып, ошол элдин турмушун оңдоо үчүн жазылыш керек. Ушул парламенттин бир эле функциясы бар. Ушу элдин, мамлекеттин өнүгүшүн, түптөлүшүн, анын ичиндеги чоң маселелер бар. Бизде дагы өтө туңгуюк көп чечилбеген маселелер. Баягы мындай эмгекчил киши эмгек таба берет го, жалкоо киши жата берет. Биздики азыр ошондой эле жалкоолуктун 30 жылдан бери эле биз ордубуздан эмне үчүн жыл албай атабыз? Жалкоолуктун чапанын жатабыз. Көп суроо, туңгуюктуу маселелер чекесинен турат. Аны чечиш керек. Биз ички эле интрига менен, ички эле баягы саясаттар менен, баягы бай эл саякатчы дейт, кедей эл саясатчы дейт. Биз элибизди да саясатчы болуп бүтүрдүк. Эгерде парламентибиз жер чукуп, баягы билим алуу ийне менен кудук каскандай болуп, парламент изденип, чукуп, ушундай изденип, мыйзамдан башын көтөрбөй жазып, ушу элди чырылдатпай, улам бир маселени бөлүп, чечилбей аткан маселелерди бир нече бөлүккө бөлүп туруп, чекесинен бирден чечип келсе, бүгүнкү бизде карама-каршылыктар да жок болмок, эл да өз оокатын кылмак, саясатчы болбой. Биз өзүбүз башынан саясатташып алдык. Майда чүйдө бир көңүл бура турган, татаал, мамлекеттин алдында чечилбеген туңгуюк, сиз мага суроо берсеңиз, мен аларды чекесинен айтып берем. Ошондой маселелерге баш орутуш керек. Майда чүйдө маселелер бул биз ошону менен ошого убакытты кетирип, ошого элди да бузуп, өлкөнү да бузуп, өлкөнүн өнүгүүсүн да артка таштап жатабыз. Бул ушул баш мыйзамда дагы чыгылык кыргызчылык болуп тааныш билишке алып аткан жокпу? Себеби дегенде, мисалы үчүн бизде бүгүн кайсы бир баш мыйзамдан бир кайсы бир пункттарын өзгөртүп болсо, Ташмат эке бүгүн эртең ушул мыйзамды жогорку кеңештен өзгөртүп койбойлу деле өзгөртүп атышат да. Деле Турдукан айым айтсаңыз, ушул биздин баш мыйзамды өзгөртүү жагынан кайсы мамлекеттер ат салдырбайт жана кайсы бир күчтүү мамлекет, АКШны аласызбы же Япония, кайсы бир мамлекет такыр өзгөрткөн жок? Салыштырмалуу айтып берсеңиз. Мына айтып атпайлыбы ушу, мисалы үчүн мына Кытайды алсак, Кытайда 267 эле мыйзам бар экен. Элинин калкынын санын билесиз да, канча? Миллиарддан ашык. Биз канчабыз билесиз да? Ушу ошону эле салыштырып коюңуз. Бизде 4000ден ашык мыйзам бар. Бул мыйзамдарды бүгүнкү күндө абдан уже чек жетти. Буну ревизия кылыш керек да. Биздин Адилет министрлигинде өзүнчө бир чоң бөлүм бар. Мыйзамдарды бүгүнкү күндө кайталанган мыйзамдар көп. Жанагы грант үчүн сиз айткан жанагы кызыкчылык
ошо батыштын кызыкчылыгын көздөгөн мыйзамдар бар. Улам кайталанган, тез кабыл алынган мыйзамдардын, ал мыйзамдар ошо биз тез кабыл алып 4000ден ашык мыйзам бар бүгүн. Ошончо мыйзам кабыл алып атсак, ошондой Кытайдай өнүгүп атабызбы? Кытай 267 эле мыйзамы бар экен, биз 4000ден ашык мыйзам кылып турбуз. Бизди Кыргызстан менен Кытайды салыштырууга болобу? Мына ушул эле сөздөр айтып турат да. Ошондуктан биз деген ушул өзгөртүүлөргө негизи эле ушу баш мыйзамга кол салууга, бул баш мыйзамды улам бизде мына түстүү революциялар деген болуп атат. Түстүү революциялар бул бүгүнкү күндө тарыхта карап атасыз да, кандай bundan эч ким жеңип алган жок. Мына Януковичти караңыз, 2014-жылдагы Саакашвилини караңыз. Алыска кетпей эле коелу, биздин өзүбүздүн президенттерди караңыз. Алгачкы президентибиз, андан кийинки президентибиз кайда жүрөт орду каякта? Бул ушул бардыгы ушул тура кылымдар бою, бизде кылымдар бою кызыкчылыктар бар. Биз дүйнө оюнчулары бар. Мисалы үчүн айтсак, тиги Генри Киссинджер, бул деген геополитик оюнчу, AQSh'нын, тиги Бзиншевский, булар мастер, булар геополитик оюнчулары. А биз айталы, бизде ушунчалык, мындан башка дагы бизде мына радикализм деген бар, геополитика, геоэкономика деген бар. Биз азыр кандай гана союздарда турбайбыз, Орто Азиатский союз, Түркский союз, Евразийский союз, Таможенный союз. Эми кандай гана союздарда туруп аткан жокпуз. Ушунун бардык жерде биз бардыгынан кызыкчылык алып, сиз айткан жанагы батыштын кызыкчылыгы деп атпайсызбы? Ушулардан бир кандайдыр бир кызыкчылык эңсеп, анан кийин ушулардын баарынын оюнуна туруштук бере алабызбы? Мындай конкуренция бизде 2000ден ашык. Биз 2000ден ашык оюнчуларга туруштук берсек, биз жок болуп кетебиз го. Туруштук бере албайбыз да. Ошон үчүн бизге бүгүнкү күндө өтө ойлоно турган маселе келди да. Биз эртең эмне дейбиз? Эртең келечекке эмне деп жооп беребиз? Эртең биз мамлекет катары сакталып калабызбы? Же болбосо мына жок болуп кеткен мамлекеттер. Биздин тарыхыбызда СССР жок болуп кетпедиби? Ал кантип жок болуп кетти? Аны биз көрбөдүкпү? Мен күбөмүн ошого. ГДР жок болуп кетти. Югославия жок болуп кетти. Чехословакия жок болуп кетти. Азыркы күндө жок болуунун алдында Ливия турат, Сирия турат, Афганистан турат, Ирак турат. Биз эмне үчүн коркпойбуз? Бизде коркунуч жокпу? Өтө коркунуч бар. Биз азыр мына ушунун алкагында, ушул маселелердин алкагында иштешибиз керек. Ушул маселелердин алкагында уктабай иштеш керек. Убакыт жок. Биздин парламент негизи биздеги саясий партиялардын оюн болуп калды да. Оюнчук, биз ойноп атабыз. Жанагы 5 жашар бала үйгө толтуруп оюнчук алып келет да. Саясий партиялар шайлоого 3-4 ай калганда эле чыга калат тизмесин көтөрүп. Ал тизмени көтөрүп, ошол тизмедеги адамдар сөзсүз өтүш керек. Ал кандай адамдар? Ушул мен айтып аткан көйгөйлөргө жооп бере алабы ушул адамдар? Бул көйгөйлөрдү чече ала турган адамдарбы? Ошол биздин тышкы саясатты билген адамдарбы? Укук эмне экенин билген адамдарбы? Бир мыйзам жазган адамбы? Бир берене жазган адамбы? Биз ушул жол менен кете берсек, биз анда жок болдук деп эле бүгүн айтып койсок болот. Эгерде 20-жылы дагы ушундай адамдар парламентке келе турган болсо, анда биз жок болдук. Биз жанагы айтылып аткан, биз баягы тууган күйдүрүп айтат дейт, душман сүйдүрүп айтат дейт. Капа болбогула, бирок бүгүн ойлоно турган, бүгүн чечим кабыл ала турган мезгил келди. Биз бүгүн ушул чакырыктарга дүйнөдө болуп аткан чоң татаал ушул угрозаларга туруштук бере албасак, ушул чакырыктарга
ар бир доордун өзүнүн чакырыгы болот. Бул дүйнөдө болуп келген. Бул кылымдарга артка карасак мындай чакырыктар ар бир доордун өзүндө болуп келген. А бүгүнкү доордун чакырыктары өтө татаал. Андан дагы биз басып өткөн тарыхтан дагы бүгүнкү чакырыктар өтө азаптуу, өтө татаал. Убакыт дагы жок калды. Бизде убакыт жок. Бүгүн бул чакырыктарга жооп да бериш керек, ошого карата мыйзамдарды кабыл алыш керек, чечкиндүү чечимдерге, кадамдарга барыш керек. Коңшу мамлекеттер менен алака мамилелерди өтө маалымат алуу жагынан дагы, мамилелеш тарабынан да, экономикалык, социалдык, саясий жактардан дагы мамилелерди күчөтүшүбүз керек. Негизги тышкы саясатты бүгүн эң биздин коркунучтуу нерсебиз баш мыйзамда тышкы саясат менен алектенген бир дагы орган жок. Эч кимди милдеттендирген эмес, милдет жок, жоопкерчилик жок. Бул дагы бир коркунуч. Бул дагы бизде өтө ойлондура турган, өтө ушунчалык бир ушунун үстүндө иштей турган маселе. Тышкы саясатты бир гана адам жасаш керек. Бир гана адам жооп бериш керек. Бир гана адам милдеттүү болуш керек. Бир гана адам жаза алыш керек. Тышкы саясатты өтө жумшак жасаш керек. Бизде бул маселелер 30 жылдан бери чечилбей келет. Ошонун артынан биздин президенттерибиз ушул тышкы саясаттын артынан кетип атат, качып атат. Эки президентибиз тең ушу тышкы саясаттын артынан. Ошол эле Янукович, ошол эле Саакашвили ошол оюнчуларга туруштук бере албай, өзүнүн бийлигин далалаттап кармай албай, өзүнүн бийлигин жоготуп, алсыз болуп, өзүн жоготуп койгон. Бийлигин дагы жоготкон. Биз азыр дагы ошол сабактарды, ошол тарыхтан сабак алышыбыз керек да. А биз ошол жолго баратабыз. Эмне үчүн биз ошол артка кылчайып, ошол тажрыйбаны албайбыз? Ошол нерселерден коркпойбуз? Ошол нерселердин алдын албайбыз? Бүгүн бизде күчтүү өлкөлөр өзүнүн атайын кызматтарын күчөндүрөт. Биз бүгүн атайын кызматтарга шарт түзүп беришибиз керек. Аларды күчтөндүрүшүбүз керек. Мисалы үчүн Израиль, Турция булар өтө ошол атайын кызматтарга чоң көңүл бөлүп, жана чоң каржы жумшап, жана шарттарды түзүп берет. Мына ушул өлкөлөрдөн дагы, ушул болуп аткан тарыхтан дагы чоң сабак алганга мезгил жетти. Убакыт жок, шашылыш керек. Баш мыйзамдардан баш айланат да. Негизи эле кыргыз бийлиги баш мыйзамдарды улам өзгөртүүгө дуушар болуп жатат. Ага эмне себеп? 2010-жылда алмаштырды, 2000 канча жылдан бери? 2007-ден бери. 16. Кара эки ошо 1990 катышыбыз керекпи? Туура айтып атасыз. Сиз туура айтып атасыз да, сиз юрист эмессиз, сиз журналист катары ушу түшүнбөй атасыз. Мен сизге айтып берейин. Туура айтып атасыз. 2010-жылдан кийин биз 2010-жылы мораторий жарыялаганбыз. 20-жылга чейин баш мыйзамга тиймей жок деп. А бирок биз ошону өзүбүздүн ошо 2010-жылы бийлик кантип келгенин биз билебиз. Ошол бийликтегилер өздөрү эле 2010-жылкы конституцияны кабыл алып алып, анан кийин 2011-жылы 4-майда ошол бийлик, ошол 11-жылкыны карап коюңуздар, ошол убактагы бийлик ошол башчыбыз 4-майда айтып атпайбы? Мен бул мыйзамга эч кандай, бул мыйзам деген конституцияга ишенимим жок. Бул ишеним жок. Эгерде өлкө башчысы ал баш мыйзамга ишеними жок болсо, алар өздөрү кабыл албады беле? Анда биз кандай жооп ала алабыз? Мораторий киргиздик. Болуптур, биз макул болдук. Ал сөзүнө турбай 16-жылы кайра алмаштырдык го. Болуп көрбөгөндөй ыйгарым укуктарга 1996-жылдан бери жогорку кеңеш жана өкмөт аттын кылып келген да. Ушу бизге ыйгарым укуктарды берип койсо, биз деген өлкөнү дүркүрөтүп, өнүктүрөт элек деп. Акана 16-жылы бербеди ыйгарым укуктарды. Болуп көрбөгөндөй ыйгарым укугу бар өкмөттүн. Жогорку кеңештин мындан ашык кандай ыйгарым укук бериш керек? Парламенттик башкарууну алып келип койду. А эмне үчүн булар айткандарын жасашпайт? Бийликти алышат дагы, андан ары аны улантыш керек да.
ал жазылып алдык, а булар ойлойт окшойт, конституцияга парламенттик башкарууну алып келсек эле парламент башкарып жатып калат. Ал үчүн мыйзамдарды жазып, колго бийликти алып, кандайдыр бир чечкиндүү кадамдарга барыш керек да. Өзүнөн өзү эле парламенттик башкаруу келип калбайт да. А эгерде парламентке ошондой акылы жетпеген ошол саясий партиялардын мыйзамын тактап парламенттик башкарууну алып келе турган мыйзамдарды жазылбагандыктын айынан башкаруу болбой атат да. Ошон үчүн азыркы келаткан шайлоодо ойлонуш керек. Азыркы бийлик баш мыйзамды өзгөртүүсү керекпи же керек эмеспи? Анткени азыркы бийлик 2010 жылдагы баш мыйзам дегенде жашап атат. Мен азыркы бийликке өтө негизи баа берем. Эч кандай бул бийликтин оозунан негизи бизде тарыхта болгон эмес мындай. Келген эле мамлекет башчысы баш мыйзамды өзгөртүүгө барып келген. Келери менен эле баш мыйзамды ар кандай шылтоолор менен башкы мыйзамды өзгөртүүгө барыш керек деген. Бүгүнкү баш мыйзам абдан мындай телегей топ деп айтууга өтө кыйын. Бул деген айтпадымбы башында эле? Бир топтун, бир оппозициялык топ бийлик алды, ошол топтордун кызыкчылыгынын негизинде жаралды. Эми андан кийин 16-жылы өзгөрдү. Абдан өкмөт өзүнө ченемсиз ыйгарым укуктарды алды. Бирок бүгүнкү биздин ошол президентибизге мен ыраазычылык билдирем. Ошондой өкмөттө чоң болуп көрбөгөндө ыйгарым укук турса дагы менин баягы айтып кетпедимби? 94-жылы президенттин ыйгарым укуктары жок экен да, жок экен деп кеңейтүүгө барыш үчүн 94-жылкы мыйзам кабыл алынганда, а бүгүн бизде андай болгон жок. Буга баа бериш керек. Буга баа берип кетиш керек. Негизи мындай жакшы сапаттарды айтыш керек да. Кыргыз деген мен бир 2010-жылы макала жаздым эле Кыргыз туусуна. Эсимен чыгып кетпесе Кыргыз туусуна берсем керек эле. Кыргызга бул өлгөн киши жакшы да. Өлгөндө биз Искак Разаковду дагы көкөлөтүп көтөрөбүз, өлгөндө биз Чыңгыз Айтматовду да көкөлөтүп көтөрөбүз. Ага чейин аларды кантип каралап жерге жабыштырганыбыз деле эсибизде да. Ошон үчүн бул мындай артыкчылыктарды салыштырмалуу мына тарых менен салыштырып айтып кетиш керек. Бүгүнкү бийликтен, бүгүнкү биздин жол башчыбызды, президентибизди айтышыбыз керек. Эч качан бир дагы оозунан бул баш мыйзамды менин ыйгарым укуктарымды кеңейтиш керек, менде ыйгарым укук жок деген да сөз да чыккан жок. Баш мыйзамга кол салыш керегинде. Бул баш мыйзам телегей тегиз эмес. Мен ошол комментарий жазган авторго айтып кетет элем. Өзгөртүүсү керек, зарылчылык бар. Эми айтып атпаймынбы? Бул уже негизинен мен тарыхта ушул президентибиз баш мыйзамды өзгөртпөй, бул мыйзамды өзгөртүш керек. Бирок бир тарыхта бир президентибиз ушу өзгөртөм деп оозунан чыккан жок, өзгөрбөй тура берсин. Эгерде биз ушунчалык эле туңгуюкка кептелип баратсак, анда да көрө жатарбыз деген сөз бар да. Негизи баш мыйзамдын улам быт-чыты чыгып, алмашылып өзгөрө бергенинен биз өнүгүп кеткен жокпуз да. Мына 2 жылдан бир баш мыйзамды өзгөртүп отурдук. Кээ бир жерде баягы 2007-жылы 2 айдан кийин да өзгөрткөн учурубуз болгон. Бирок биз ошо менен өнүгүүгө кеттикпи? Кеткен жокпуз да. Эми биз бир тарыхта каралы, ошо Сооронбай Шариповичтин убагында биз бир жападан жалгыз президентибиздин учурунда баш мыйзамды өзгөртпөй жашадык деген бир тарыхта калдык деп ойлойм. Саясатчы, эксперт, юрист катары айтсаңыз, деги эле сизди учурдагы тынчсыздандырган маселе барбы? Сөзсүз бар. Ал тынчсыздандырган маселелердин дагы чекесин мен сизге айтып кетпедимби? Бул коопсуздук. Коопсуздук маселе. Негизи эле ар бир кандай кайсы өлкө болбосун, тышкы тынчтык бул биринчи орунда туруш керек да. Тышкы тынчтык, коопсуздук деген маселе бул биринчи орунда. Коопсуздук камсыз болбогон өлкөдө эч кандай ал
ал өлкө жок өлкө деп койсок болот да. Ушунун үстүндө өтө көп иштер бар. Ушунун үстүндө көп иш кылыш керек. Бүгүнкү күндө мына биз айтып кетели, экстремизм, терроризм бул коркунучтуу нерселер. Биздин калың катмарыбыз, айыл жергеси, орто катмар, биз айтып атпайлыбы, эгерде үстүбүздөгү төбөлдөр нигилизмге барып аткандан кийин, саясий нигилизмге, биздин элибиздин сабатсыздыгын ойлоп кое бериңиз. Булар агылып кетип атпайбы? Өкүндүргөн маселе 100 деген биздин жарандарыбыз бүгүнкү күндө Сирияда ошо согушка катышып атат. Ядерный согуш бул болуп атпайбы? Бизде бул татаал көйгөйлөр бизге келбейт, бизге кирбейт деп айтуу өтө кыйын. Биздин ичибизде бар да, бизде жатат да. Бизде өзү религияда деле мына Чубак ажыбыз айтып атпайбы? Биздин диндин ичинде дагы өтө көп агымдар бар. Өтө көп жанагы компьютер аркылуу элдин бардыгын мындай эле сиз менен мендей болуп тикелешип сүйлөшпөй эле, компьютер аркылуу элди жыйып, элдин ишенимине кирип, ошо компьютер аркылуу эле өздөрүнө багындырып, элдин аң сезимин буруп кетип атпайбы? Бул өтө коркунучтуу. Бунун үстүндө өтө чоң иштерди алып барыш керек. Эми маселелер ушул коопсуздук маселелерине радикалдуу күчтөр, ушу ичибиздеги оппозиция жанагы анча мынча топтордун биригип алып, ошо ансыз дагы араң турган, үлпүлдөп турган мамлекетибизди, өлкөбүздү бир балекетке чалындырып коюш өтө оңой да. Ушундан этият болушубуз керек да. Өтө этият болушубуз керек. Бул бир паста эле чагылгандай ырпыратып, тырпыратып, жанагы мен айтып кеткен өлкөлөрдө өздөрүнүн бийликтерин жоготуп койгон, ал биз өзүбүздүн тарыхыбызда дагы 2 жолу кайталанды. Эми 3-чү жолкусунда биз ага туруштук бере албайбыз. Биз этияттап, ушунчалык бир мамиле кылышыбыз керек өлкөгө. Өлкөнүн туусун сактап калыш үчүн, өлкөнүн тынчтыгын, ушу бүтүндүгүн, теңсиздикти, өзүбүздүн эркиндигибизге ар бир Кыргызстандын жараны сүйлөгөндөн дагы, бир топко кирүүдөн дагы, ошол эле диний көз караштарга, ошол эле саясий көз караштарга, ошол эле бир топтордун азгырылуусуна кирүүдөн өтө этият болуш керек да. Мунун үстүндө биздин күч органдарыбыз дагы, атайын кызматтарыбыз дагы, бийлик дагы, парламент дагы, жарандык коом бардыгыбыз жапырт бүгүн колдоо көрсөтүп, мамлекеттин бүтүндүгүн сактап, мамлекеттин өркүндөшүн каалап, тынч өлкөдө жашайбыз десек, биз ушуларды ар бир адам камсыз кылышыбыз керек. Баарыбыз жапырт бири-бирибизге жардап беришибиз керек. Баягы биздин кыргызга адатка айланып калган кыргызда сөзүбүз бар эмеспи? Кудай сактасын дегендей элечи. Аны жалпы кыргыз элин Кудай сактасын эчеке. Бул жерде да бир маселе жаралат да. Негизи эле бийлик элге кулбу? Эл бийликке кулбу? Негизи бизде болуп аткан бардык ушул сиз экөөбүз талкуулап аткан баш мыйзам дагы, ушу болуп аткан аракеттер дагы, бийлик дагы, парламент дагы, президентибиз дагы баарыбызбыз биз эл үчүн. Эл конституция үчүн эмес, эл президент үчүн эмес, эл бардык кыймыл аракет болуп аткан нерсенин бардыгы элдин эркиндиги үчүн, элдин бакубат жашоосу үчүн болгон аракеттер. Бийлик деген көрүп атпайлыбы сиз менен биз? Бийликтер келип атат, кетип атат. А мыйзам, жараткан мыйзамдар калып атат. Ошондуктан мыйзамдарды жаратканда кийинки келечек колдоно турган кылып, кийинчи келечек эркин гүлдөгөн мамлекетте жашаш үчүн бүгүн ага кам көрүшүбүз керек. Бүгүн болуп аткан коопсуздуктарга жооп беришибиз керек. Бүгүн ошол коопсуздукту жана туруктуулукту, бекемдикти тышкы күчтөрдөн, бардык ошол жанагы мен айтып аткан союздар менен ушунчалык бир дыкат изилдеп,
этияттык менен аябай аны изилдеш үчүн өтө көп тажрыйбаларга көз чаптырышыбыз керек, тарыхка көз чаптырышыбыз керек, башка мамлекеттердеги болуп аткан окуяларга көз чаптырышыбыз керек. Ошолордун катачылыктарын биз кайталабашыбыз керек, ошолордон сабак алышыбыз керек. А бүгүн бизде убакыт жок. Бүгүндөн баштап тынымсыз ушу өлкөнүн коопсуздугу үчүн, өлкөнүн тынчтыгы үчүн, элибиздин ушул саясий жана укуктук жактан маданиятын өркүндөтүш үчүн, элге туура маалыматтарды тынымсыз берүү үчүн бардык тармактар өзүндө болуп аткан аракеттерди элге маалыматты туура жеткирип туруш керек. Рахмат. Туртуган Абдыкариевна, саясаттан жеке кызыкчылык өтөлү. Сиз Кудай буйрса парламенттик шайлоо келатат. Дасыккан юрист, мыкты саясатчысыз. Депутаттыкка аттанайын деген оюңуз барбы? Эми менин айтып кетпедимби жана бир топ топтор, бир топ саясий партиялар жөн эле катардагы жарандар чогулуп алып эле анан баш мыйзамды өзгөртүшүбүз керек деп эле топ болуп эле пресс-конференция берип ушундай топтор көбөйбөдүбү? Ушулар мына жардам сурап келет, бирок мен мага кечиримсиз да, мен андай өзүм караманча каршы болуп, ким эле каалаган киши баш мыйзамды өзгөртүп бергенге караманча каршымын. Мен эч качан андай өзгөртүүгө барбайм. А бирок менин мамлекетке менин пайдам тие турган болсо, мен керек болсом, мен мындай жардам бергенге даярмын деп айтмакчымын да. Ошол 2007-жылы деле биз ошол Ак жолдун устав программаларында жакшы ошолорду көзөмөл болуп биздин колдон өткөн. Эгерде ошондой жардамдар керек болсо, эмнеге мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн ошо партияларыбыз биздики азыр парламентибиз да өнүгүү жолунда да, мамлекетибиз да жашта өнүгүү жолунда. Эмне үчүн ошо өнүгүү жолунда биз билип туруп, ошо башыбыз жетип туруп, ошолорду өзгөртүүгө, парламенттин өзгөрүшүнө салым өтө керек бүгүн. Биз парламент өнүгө албай, бир ордунан жанагы басып кете албай, баягы оорулуу баладай жатат да. Аны чапсаң, азыр бүгүнкү күнү камчы менен чапсаң да тура албай жатат. Аны туруш үчүн жазыш керек, аны өркүндөтүш керек, мыйзамдарын түп тамырынан өзгөртүш керек. Ал бийликти парламенттик башкаруу деп уктап жаткан системаны тургузуп иштетиш үчүн ага мыйзамдарды, иштей турган мыйзамдарды кабыл алыш керек. Эмне үчүн биз ошондой потенциалды, биздин потенциалды эмнеге колдонсо, керек болсо, биз жардам бергенге даярмын деп айтат элем да. Азыркы парламент боюнча кеп козгоп кеттиңиз. Дегиз ушул азыркы парламент өзүнүн мындай туруктуу иштерин чыгарган, мыйзамдарын так жана даана аткарды деп ойлойсузбу? Эми көп катачылыктар болуп атпайбы? Мына мен айтайын, Нидерланд өлкөсүндө бир 2 сүйлөмдү кабыл алыш үчүн 4-5 ай талкуу болот экен да. А биздин парламентте болсо бир күндө 10 мыйзамды жөн эле кабыл алып коет. Бул эмне деген сөз? Бул ошол жердеги ошо кесип, ошол мыйзамды кабыл алган адамдар ошол кесиптин усулдары, адистер кабыл алыш керек да. Жана сиз айткан кызыкчылыктар менен, гранттык кызыкчылыктар менен, анан кайталанган мыйзамдар, анан мыйзамдардын ичинде бомбалар, экономикалык кылмыштар, күнүнө минут сайын экономикалык кылмыштар бүгүнкү күндө биздин кичинекей ушул өлкөбүздө минут сайын, саат сайын экономикалык кылмыштар болуп атат. А ошолорду кантип болуп атат? Ал мыйзамга ошол киргизип койгон бомбаларды, ушундай кызыкчылыктар, лоббисттер отуруп калды. Бул качан гана патриоттор, качан гана ошо өлкөнү ушу туңгуюктан алып чыгышы керек, бүгүнкү дүйнө жүзүндө болуп аткан коркунучтуу чакырыктарга жооп бериш керек, ошолорду алдын алыш керек, ошолордун алдын тосуш керек, ошол жаатында иштеш керек деген адам, күйгөн, мамлекетке күйгөн адам, мыйзамды жаза алган адам бүгүн суусап турат биздин мамлекет. Салтка айланган сөзүбүз бар. Сизге эркин микрофон.
коомчулукка айтар сөзүңүздү айта алсаңыз болот. Мен ушундай жаркыраган, бизде баягы Аскар Акаевичтин сөзү эсиме келет да, бизде мындай бир ресурстар жок деген сөз. Бизде бардык Кыргызстанда ресурстар бар. Бизде суубуз бар. Бардык Менделеевдин бардык таблицалары бар. Биз ушул өлкөнү жаралганыбызга, кыргызстандык болгонубузга шүгүрчүлүк келтирип, элибизге ыйман тилеп, бардыгыбыз жапырт ушу мамлекеттин туруктуулугу, бекемдиги, өркүндөп өсүшү, келечектеги биздин артыбызда кала турган балдардын дүркүрөп эч бир нерсеге көз карандысыз жашап, өнүккөн өлкөнү калтырууну, аны үчүн баарыбыз ошого колгабыш кылып, ушул аң сезимге келишин тилейт элем. Алтындай убактыңызды аябастан бизге конокко келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик. Кудай буйруп насип кылып калса, парламенттен сизди көрүп каларбыз. Урматтуу Назар ТВ каналынын көрүүчүлөрү, бүгүн бизде конокто юридика илимдеринин доктору, профессор, Жогорку Кеңештин 4-чү чакырылышынын депутаты Турдукан Абдыкариевна болду. Биз менен бирге болуңуздар. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.